Юстиция министрлигинин алдындагы жаңыланган юридикалык жардам кызматы биринчи өлкөлүк борборун ачты. Мындай жаңылык мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды координациялоо борборун кайра уюштуруунун алкагында пайда болду. Бүгүнкү күндө өлкө боюнча акысыз юридикалык жардамдын 37 пункту иштейт. Мындан ары кызматтын 40тан ашык бөлүмүн ачуу пландалууда. 2022 жылдын 26 майында Юстиция министрлигинин аймагында имаратынын тагыраак айтканда имаратынын жанында акысыз укуктук жардам берүү борбору ачылуу алдында турат. Акысыз укуктук жардам берүү борбору Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги менен биргеликте Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы жана ошондой эле Финляндия мамлекетинин тышкы иштер министрлигинин колдоосу менен ачылуу алдында турат. Акысыз укуктук жардам берүү борборунун ачылуусу бул аябай маанилүү. Буга чейин Юстиция министрлиги Бириккен Улуттар Уюму менен жана башка өнөктөштөр менен республиканын аймагында 36дан ашуун акысыз кеңеш берүү борборлорун ачып келген. Борборду жаңыртуу республика боюнча калкка акысыз юридикалык жардам көрсөтүүдө райондук мамлекеттик органдардын жана жеткиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын координациясы жана ишин күчөтөт. Бүгүнкү ачылып аткан акысыз кеңеш берүү борбору бул өзгөчө. Бул өлкөлүк статустагы акысыз кеңеш берүү борбору болот. Бул жерде жарандардын укуктарын жана алардын эркиндиктерин коргоодо, аларга жеткиликтүүлүктү камсыз кылууда бул абдан маанилүү ролду ойнойт. Анткени укуктук жардамдарды көрсөтүү менен жарандардын укуктук сабаттуулугун жогорулатуу, алардын жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу коомдук реформаларда, соттук укуктук реформаларда ыкчам жетүүгө жана укуктук мамлекетти курууда маанилүү багыттарыбыз болуп саналат. Бүгүн акысыз укуктук жардам берүү борборунун дагы ачылуу алкагында мамлекет кепилдеген юридикалык жардам жөнүндө мыйзамдын дагы жаңы редакциясынын кабыл алуунун алдында бул жерде жана республиканын аймагында мындан ары акысыз кеңеш берүү борборлорунда буга чейин биз адвокаттарды тартуу менен алектенсек, мыйзам кабыл алынып күчүнө киргенден кийин ал жерде мамлекеттик кызматкерлер болуп, алар укуктук жактан агартуу, укуктук консультацияларды берүү жана квалификацияланган юридикалык жардамдарды адвокатты дайындоо менен жүргүзөт. Ошондой эле алар укуктук агартуу менен жүргүзүү менен көрсөтүлүп жаткан квалификациялык юридикалык жардамдын мониторинг кылуу менен жарандарга арыз даттанууларды түзүү берүү жана башка кайрылууларды жазуу берүү менен толук кандуу мамлекеттик кызматкердин иш графигине ылайык жумушту алып барат. Бул өлкөбүздүн бардык райондорунда ишке ашыруу алдында турабыз. Мамлекетибизде жарандардын укугун коргоо, аларга камсыздык, жеткиликтүүлүктү камсыз кылуу өз аймактарында бул биздин Юстиция министрлигинин эң маанилүү тапшырмалардын бири. Мындай борборлордун 35тен 17си Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын финансылык колдоосу менен түзүлгөн жана учурда инфраструктуралык базасы бар. Бул долбоор Кыргызстандын бардык жарандар үчүн юридикалык кеңеш берүүнүн жана кепилдеген сот адилеттүүлүгүн жеткиликтүүлүгүн жеңилдетүүгө багытталган. So UNDP has been supporting. Мындай акысыз юридикалык жардам борборлорун түзүү маанилүү. Анткени калктын аярлуу жарандар консультацияны жана жардам алууга мүмкүнчүлүк алышат. Өлкө боюнча борборлордо жарандар укуктарын жана мамлекет аларга кандай кызматтарды көрсөтө аларын билүү үчүн жана кандайдыр бир маалымдама материалдарды ала алат. Бул аларга сот адилеттүүлүгүнүн активдүү катышуучулары болууга жардам берет. Ошондой эле өз укуктарын коргоп жана бул мыйзамдар жөнүндө гана эмес, системада жөнүндө маалымдоолук жаратат. Өткөн жылы укуктарды соттук жана соттон тышкаркы тартипке ишке ашыруу жана пландалуу ыкмалары, жарандардын укуктары жана милдеттери боюнча укуктук консультация жардамды, ошондой эле документтерди түзүү боюнча 100 миңден ашуу адам жардам алышты. Ал эми мамлекет эсебинен жарандык, административдик жана кылмыш иштери боюнча адвокаттын сотто кепилдеген коштоосу жана коргоосу менен 25 миңден ашуу жаран пайдаланды.